Кызы их генофонд деген китеби бар да. Ошондо эки жагдай белгиленет. Акыркы 300 жылда ар 50 жыл сайын кырылып турган эл дүйнөдө бул кыргыздар эле экен. 16 жылдан 41 жылга чейин 16 жылы түндүк кыргыздардын 40% кырылган. Бул болжолу 140-160 миң эл. Үркүндөгү экинчи репрессия 37ден биз 53ге чейин алдык. Мухтар Тагаев келсе ал бекемдеп берет болуш керек. Ар кандай цифралар бар. Бирок болжолу 100 миң. Болжолу 100 миң. Үчүнчү атамекендик согуш 150 миң кыргыз келген жок. 30 жылда 3 жолу кырылган эл дүйнөдө бул кыргыз эли. Биз ошон үчүн жаралуу элбиз. Биз ошон үчүн аялуу элбиз. Биз ошон үчүн бүгүн үчүн мыктылар чыкпай атат деген философиялык жагынан караганда мыктылардын көбүнөн укум-тугум калган эмес, чын айтканда. Бар атылган. Атканда күлүктөрүн, мыктыларын, бүркүттөрүн, шуңкарларын аткан. Репрессияда Жусуп Абдурахманов баш кылып, эң аягы завуштарды аткан. Себеби элдин мыкты эр жүрөгүн атсаң, коркоого өзү эле чөгөлүп берет. Коркой келди башка жабдан оңой. Экинчи бул мыйзам эсир урагандан кийин ЮНЕСКО документ кабыл алган 96-жылы. Бүт репрессия болгон өлкөлөр 2000 жылга чейин реабилитация кылыш керек деп. Биринчи Прибалтика өлкөлөрү 91-92 бүт реабилитация кылган. Россия бул биздикинен да өтө либералдуу указды 94-жылы элчисин өзү кабыл алып берген. Кавказ өлкөлөрү 97-98 эң артта калган, адаттагыдай орта өлкөлөр калганбыз. Анын ичинен Мирзаев келери менен 2 жыл болду. Корбашыларды баатыр кылды. Казактар былтыр кылды. Былтыр Казакстанда форум болуп, бизден бүтүп кеткен, агай таанып болуш керек. Тарых илимдеринин доктору казак жигит бар экен. Койгелдиев. Бизге тамашалады. Кыргыздар бүт жагынан алдыра жүрчүлеңер, азыр эң артына калып калдыңар dedi. Биздин намыска тие турган сөздү айтты да. Өзүнүн үйүн, өзүнүн мүлкүн, өзүнүн жайытын, өзүнүн жерин, өзүнүн туугандарын коргогон Рахманкул хан менен Жаныбек казы басмачыбы. Ал улуттук баатыр. Эгемендик бул герб туу эмес, эгемендик аң сезим. Аң сезим өзгөрмөйүн биз эгемен өлкө боло албайбыз. Эгемендик адегенде мээде, жүрөктө, анан документтерде, анан жерде жашайт. Буга чейинки мыйзам кандай? Буга чейинки мыйзам ошол 100 миңдин 4 миң эле акталган. Калган 96 миңдин азыр балдарын көп өтүп кетти. Биринекин эле калды. Неберелери билбейт. Чөбөрөлөр өзү генетиктердин эсебинде бир кылымда 4 муун жашайт. Адам баласы 25 жашында балалуу болот, 50дөн өткөндө неберелүү болот, 70 жашында чөбөрө болот. Азыр акташ үчүн чоң атаңды репрессиядагы чөбөрөсү мен Аламидинде жашайм. Чөбөрөсү Аламидин КГБсына берет. КГБ борбордук комитетке берет. Комитет макул десе комиссия түшөт. Комиссия түшкөндөн кийин прокурорго берет. Прокурор карап чыгат, ошол ичинде чөбөрөсү акысы барбы? Реабилитация кылганга билдирүү арыз жазганга деп. Макул десе сотко келет. Райондук сотко бир күндө бүтпөйт. Анан областтык сот тактайт, анан жогорку сот тактайт. Ушул убараны ким кыла алат? Эч ким ага барбайт. Түрүү адам акталганда акталыш керек экен да. Көз өтүп кеткендерге кереги жок, бул бизге керек. А сунуш кылып аткан мыйзам кандай? Украинадагыдай бир эле комиссия түзүлөт. Комиссиянын ичинде мына агай айткан тарыхчылар отурат, иликтөөчүлөр отурат, сот кызматкери отурат, токтоо менен актайт. Ошо 100 миңдин ичинде мүмкүн биринекин, мүмкүн кишилер өлтүргөн, жозорлуктан кошулуп кетиши мүмкүн. Мүмкүн. Биз ушул мыйзамды иликтеп Украинага бардык, депутат Момбеков менен. 100 миң дегеним, Кыргызстандан эле Украинага көчүргөн адамдар 7 миң экен. Биз барганда 2 үй бүлөнүн небере чөбөрөлөр калыптыр, алар кыргыз экенин унутуп калышыптыр. Барганда 70% эмеден кайтыш болуптур. Аба-ырайы. Суу учурда болса керек да. Анан ушул эпизодторго келгенде ошо Мухтар Тагаев айтып берди. Репрессия десе эле бир Атабейтти элестетебиз. Андай эмес. Мен сиздерге 3 эпизодду айтып берейин. Алайда жанардын чоң аталары баатыр мүнөз болот да. Совет өкмөтүнө баш ийбей отурукташпай коюптур. Тоодон ылдый түшпөй коюптур.
Анан 180 адамды Оштон Андижанга поезд менен алып баратканда 4-5 качыптыр, алайды көздөй. Поезд токтотуп 180-тен атып салыптыр. Азыр ошолор документте эл душманы деп катталган. 180-тен атып салган. Бул бир кадр. Экинчи кадр Жалал-Абадта пахтанын паланын толбой калат да 60 киши баткан мечитке 300 кишини камайт. Тамак аштыр ошол жерде ичет, дааратканасы да ошол жер. Жарым жалтай кырылат. Мындан өткөн кандай зордук бар? Үчүнчүсү, чүйдөн ошол улакка тартканда бир уйгур үй бүлө качкан экен. Анан кийин атасы бер жакта калып, баласын алып өткөн, 3 жаштагы баласын. 3 жаштагы баласына токтом чыгат, улутчул деген. 3 жаштагы уйгур бала улутчул болушу мүмкүнбү? Бул барып турган маңкуртчулук. Парламент бул багытта 2 иш кылды. Биринчиден биз ошол репрессия болгондордун балдарына материалдык, моралдык колдоо боюнча мыйзам долбоорун жазганбыз. Ошондо Соцфонддун төрагасы Абылгазиев каршы чыгып, мындай болбойт деп. Анан 8 жылдай катары менен, мен аттарын атап коюшум керек. Ошондо спикер Келдибековго, Чыныбай Турсунбековго, Асылбек Шариповичко, үчөөнө рахмат. Ошо репрессия болгондордун бала бакарасына аттуу баштуу жыл сайын 50 000 сомдон стипендия берип турдук. Азыр ошону менимче Камиля Абдразаковна Талиева улантып атат. Чоң рахмат. Мыйзамдардын 99% юридикалык күчкө ээ болот. Кээ бир эле 1% мыйзамда бар саясий декларация. Бул мыйзам башкалардан айырмаланып, бул юридикалык документ, бул саясий документ, бул руханий документ. Себеби жанагылар атылганда чечим чыккан. Именем Кыргызская республика деп. Кыргыз мамлекетинин атынан атылган. Эми азыркы муун Кыргыз мамлекетинин атынан кечирим сурап, ушу мыйзамды кабыл алыш керек. Бул мыйзам эмне үчүн керек? Тарыхты билүү үчүн керек. Бул мыйзам эмне үчүн керек? Калыстык орноп, алар аты көжө кылбаш керек. Үчүнчү, бул мыйзам эмне үчүн керек? Сабак кайталанбашы керек. Дүйнөдө эч бир Сталин, эч бир репрессия адамдын өмүрүнөн бийик тура албайт. Кудай жараткан адамдын өмүрүн Кудай гана ала алат. Сөзүмдүн соңунда бул мыйзам эмес, бул мыйзамдардан бирик. Бул парз, бул улуттук парз, бул миссия. Атамекендик согушта кайтыш болгондордун эстелиги ар бир райондо бар, эстелик китеби чыккан. Книга памяти. Үркүндө кайтыш болгондордун дагы токтом жогорку кеңеште чыгып, акыркы сөйөктөрдү Молда деген жерден таап 14-жылы коюп келдик. 26 кишинин сөөгүн таптык, бир эле баш. Сөө аякта мөңгүдө калган, августта мөңгү тартылганда сөөгү көрүнөт, кайра мөңгү басып калат. 100 жылдыкта эстелик келип орноду. Ошондо Россиянын падышасынын келип гүл койгону мен символично бир түшүндүм да. Ушу тарых барагы жабылсын, ушу кайталанбасын деп. Бирок кечирим сураган деп түшүндүк да. Үчүнчү, ошол биз жөн эле мындай диний деңгээлде даңгый сезим жүргүзсөк, эмне үчүн да Кыргызстанда өдүк-сөдүк боло берет. Олку-солку боло берет. Бир бала атасына топурак салбай кетсе, 7 атасына чейин айтырат, бала атасына топурак салган эмес деп, мигрант. Биз 100 000 адам кечирим сурай элекпиз да. Улуттук парызды аткара элекпиз да. Ошол улуттук парызды миссияны аткара турган ушул мыйзам, Жанар Кончович, эгерде ушуну кабыл алыш керек жөнүндө токтом чыкса, 4 пункт кошуп койсоңор. Биринчи, көп чекистердин өмүрү апайысынан аңдып жүрүп өтөт. Ушу жалгыз Болот Абдырахманов 40 жыл өмүрүн 20 000 адам тизмесин тапты. Бул жана кумдун арасынан бир кумшекер таап чыккандай да. Не деген мээнети кетти. Ушул адамды мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүш керек. Өзү жөө жүрүп, экинчи, ушул мыйзам кабыл алынып президент кол койгондон кийин жума күнү муфтият менен бирге бүт Кыргызстандын мечиттеринде Куран окулса. Мусулманча. Биз аларды ак кепин деп кое алган жокпуз, бирок мусулманча узаталы теги дүйнөгө. Бул экинчи. Үчүнчү, эстелик китебин агайга жардам берип чыгарса. Азырынча 20 000 табылды, калгандары да бар. Эстелик китепче бала бакарасы биле жүрсүн, бул бизге керек. Төртүнчү, Бишкекте эле көңүңүздөр билет болуш керек. Тарых музейи Турбаева. Ошол КГУ болгон.
ана Москвадан баягы спецотряд келип атканда ташып жеткизе албай ошол жерге атышкан. Ошонун мүрсө, бучу мүрзө. Ошол жакта Марбажиевдин айтымында тарых музейинин күнбатыш жагы биздин бет маңында бир жерден 200 метр. Ошол жер мүрзө. Ошол жерде 200-300 кыргыз азаматтарынын сөөгү жатат. Марбажиев атасын сөөгүн издеп жүрүп, анан Бишкектин Карагачы Роща бар. Аш жерде да бир 1000 адам сөөгү жатат. Жок дегенде кыргыздар биригип такта куюп койбойлу, ушул жерде бейгүнөө кеткен ата бала жатат деп. Нарынын так борборунда эме бар, эстелик аянтчасы. Ошол жер мүрзө. Тоңго кирип баратканда тоңдун суусу бар. Булар жер каскандан да эринип, жар дура тип ошол жерге көмүшкөн. Ушундай жерлер Кыбын архивинде бар болуш керек. Биз ушу мыйзам менен бир атала иш чара кылып кутулуп, ага чоң акчанын кереги жок, ага жүрөк ниет гана керек. Моюндагы парыздан кутулсак, сөзүмдүн соңунда алар да адам да акыры атылып, көзү илмерип баратканда эмнени ойлоду экен? Мен ойлойм, адам баласы бир нерсени ойлойт. Эртеби кечки рукум тукумдан калыстыкты туу туткан адамдар чыгып, атым ак өлсө экен деп. Алар эртеби кечки өлөрүн билген. Бирок атым өжө болбос экен деп. Мына ошолордун акыркы керезин, осуятын, кыялын биз аткарып келишибиз керек. Демилгечиликке рахмат, барыңызга рахмат.